Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Сабакка дайынбызбы? Сабакка дайын болсок, биз бүгүн кыргыз тили сабагынан семинардык сабагыбызды баштайбыз. Бардыгыбыз сабакка дайын болсок, көңүл буруп, сабагыбызга жакшы катышып бергенге аракет кылабыз, балдар? Азаматсыңар. Анда сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн кыргыз тили сабагын өтөбүз. Бүгүнкү өтө турган темабыз сөздүн уңгу жана мүчөгө бөлүнүшү. Бардыгыбыз китеп дептерлерибизди ачып, сабакка даярданабыз. Көрүнүп жатат, барыңарга эле? Ооба. Азаматсыңар. Кыргыз тил сабагы сөздүн уңгу жана мүчөгө бөлүнүшү. Маанайыңар кандай, балдар? Кандай сабактарга кандай катышып атасыңар? Сабактан кыйналган учуруңар болгон жокпу? Жок. Азаматсыңар. Бардыңарга бүгүнкү күндүн ийгилигин каалайм. Окууңарга ийгилик, ден соолугуңар жакшы болсун. Рахмат. Салам менен башталат биздин сабак. Саламсыз өтпөйт эч бир сабак. Жылмаюу менен айтамын, саламатсыңарбы, окуучуларым? Саламатсызбы? Саламатчылык, балдар. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышабыз. Бардыңар экранга көңүл бургула. Бүгүн сабакта уңгу жана мүчө боюнча түшүнүк аласыңар. Сөздөрдү курамына карата ажыратууну үйрөнөсүңөр. Билим алууга умтуласыңар жана тарбияланасыңар. Биз өткөн сабакта, балдар, силер менен Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгы менен таанышканбыз, Кана, мага жооп берип койгулачы, балдар. Чыңгыз Айтматов деген бул ким? Аруке жооп берип койчу. Жазуучу. Жазуучу, Азамат. Адеми айтып берчи, Чыңгыз Айтматов кайсыл жерде туулган? Талас району Талас областында Шекер айылында туулган. Азаматсыңар, демек Чыңгыз Айтматов Талас областы Шекер айылында туулган экен, Бул дүйнө жүзүнө, бир гана кыргыз элине эмес, дүйнө жүзүнө таанылган атактуу жазуучу, кыргыз элинин сыймыгы, Карайбыз, демек Чыңгыз Айтматов деген сөздү биз муунга бөлүп көрөлүчү. Ар бирибиз муунга бөлөбүз. Чыңгыз Айтматов. Азаматсыңар. Эми дагы өткөн сабактарга токтоло кетсек, биз өткөндө ачык муун, туюк муун жана жабык муун деген темаларды өткөнбүз. Бул жерде Чыңгыз деген 2 муунга, Айтматов деген 3 муунга бөлүнүп атат, Азыр мен атыңарды атайын, силер атап бергилечи. Адеми атап берет, биринчисин. Чың деген сөз муун. Кандай муун? Үнсүз тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен бүтүп атса, Азамат. Туюк муун. Жооп берет мага Нурай, Мырзабекова Нурай. Кийинки муун кандай муун? Үнсүз менен башталып, үнсүз менен бүтүп атат бул дагы. Туюк муун. Туюк муун. Азаматсың. Жооп берет мага Айбике. Айт, кандай муун? Үндүү менен башталып, жок, үндүү менен башталып, үнсүз менен бүтүп атат. Жабык муун. Жабык муун. Азамат. Нур Ислам жооп берет. Ма, кандай муун?
үндүү менен, үнсүз менен башталып, үндүү туш менен бүтүп атат. Нурислам, камера, микрофонуң иштеп, жооп берип кой. Нурислам иштете албай атат. Канышай. Жооп берип койчу, Канышай. Жабык мун. Үнсүз, үндүү туш менен бүтүп атпайбы, Канышай? Айтып кой. Ачык экен. Ачык мун, Азамат. Үнсүз, үндүү туш менен бүтсө, демек бул ачык мун болчу. Акыркы Нурдөөлөт жооп берет. Тоо, кандай мун? Карайсычы жиге. Кандай мун? Тоф деген мунга бөлүп атабыз. Бул кандай мун? Эдекенен. Айт бери, айт бер. Туюк мун. Туюк мун, Азаматсыңар. Демек, ачык мун. Үндүү туш менен башталып, үндүү туш менен бүтсө, бул ачык мун. Үндүү туш менен башталып, үнсүз туш менен бүтсө, бул жабык мун. Үнсүз туш менен башталып, үнсүз туш менен бүтсө, бул туюк мун. Азаматсыңар. Азаматсыңар. Бүгүнкү темабыз сөздүн уңгу жана мүчөгө бөлүнүшү. Темага көңүл бурабыз. Сөздөр уңгу жана мүчөгө бөлүнүшөт экен. Сөздүн негизги маани берүүчү бөлүгү бул сөздүн уңгусу деп аталат. Уңгуга уланган сөздүн мүчөсү, бөлүгү бул мүчө деп аталат. Мисалы, жылкычы деген сөздүн уңгусу жылкы, чы мүчөсү. Жазуучу деген сөздө жаз уңгусу, у, чу мүчөлөрү. Демек, сөзгө бир гана мүчө эмес, бир же болбосо андан көп мүчө уланса болот экен. Мисалы, билимдүүгө деген сөздө бил уңгусу, им, дүү, гө мүчөсү экен. Демек, 1, 2, 3 мүчө уланган сөздөрдү көрдүк. Эми дагы бир мисал. Жайлоо деген сөздө, жайлоого деген сөздө жайлоо уңгусу, го мүчөсү. Демек, сөздүн негизги маани берүүчү бөлүгү жайлоо болуп атат, го мүчөсү болуп атат. Ошондой эле күчтүү деген сөздө күч уңгусу, түү мүчөсү. Демек, күч жөнүндө сөз болуп атат. Негизги маани берип аткан бөлүгү бул күч болуп атат, Түшүндүкпү? Азаматсыңар. Анда 5-тин айынын 2-си деп числону жазабыз дептерибизге. Сабагыбызды улантабыз. Кайрадан. Азаматсыңар, кайрадан Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына токтолобуз. Бардыгыбыз китебибиздин 52-чи бетин ачып, мен менен бирге алгачкы эмгек акым деген текстти мен менен бирге окугула. Күндөрдүн бир күнү, дайынсыңар балдар, мен баштадым. Күндөрдүн бир күнү жайлоодогу эл дүрбөп эле калды. Микрофонубузду өчүрүп коебуз, балдар, тоскоол болбойлук бири-бирибизге. Күндөрдүн бир күнү жайлоодогу эл дүрбөп эле калды. Анан көп өтпөй алар жыйналды. Акыл насаат суроо үчүн чоң энемдин боз үйүнүн алдына топтолду. Келгендердин баары жылкычылар эле. Көрсө, үйүр баштап жүргөн чоң жана күчтүү айгыр боло турган. Ошол өлүп калыптыр. Айылга чабарман жиберишти. Эртеси аны менен кошо жайлоого бир сары чач орус киши мал доктур келет. Жылкычылар болсо, ага айгырдын эмнеден өлгөнүн түшүндүрө албай көпкө алектенишет. Кана баарыбыз өз алдынча бир кайталап чыгабыз. Силерге бир аз убакыт берем. Текстти кайталап чыгабыз. Дүрбөп. Бардыгыбыз толук бүткөнчө бир аз убакыт берелик балдарга.
Балдар бүттүңөрбү? Анда тексттеги түшүнбөгөн сөздөрүбүзгө токтоло кетейин. Бул жерден дүрбөп, үйүр жана чабарман деген сөздөргө мен түшүндүрмө бере кетейин. Дүрбөп деген балдар чурулдап, үйүр деген бул жылкылардын тобу, чабарман деген кат кабар жеткирүүчү адамды айтат экенбиз. Түшүнүктүүбү балдар? Азаматсыңар. Анда биринчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Тексттин каармандары окуяны жана окуя болгон жерди айтып бергиле дейт. Бул жерден кана балдар сүрөт боюнча иштейбиз. Каармандар, чыгармадагы каармандар кимдер экен айтып берет мага Мырзабекова айтып бери. Чоң ата. Чоң атанын, жылкысынын, Каармандар, дагы башын чоң. Чоң апама келип элдер акылдашкан. Чоң апаман келип. жок, каармандар. Жок, айтып бере каармандар. Каармандарга токтолуп атабыз, Каармандар. Кимдер жөнүндө сөз болуп атат? Чыгармага кимдер катышып атат? Ошолор жөнүндө айтып беребиз. Жеке мен айтсам болобу? Мен айтып берем де. Жеке мен айтып берем. Элдер мал доктур. Чаарман мал доктур. Элдер булар жылкычылар, жайлоодо жашаган жылкычылар бул жөнүндө сөз болуп атат, Азаматсың. Окуя болгон жер. Кайсыл жер? Жайлоо. Жайлоо, Азаматсың. Окуя жайлоодо болуп атат, Окуя эмне жөнүндө болуп атат? Жылкынын өлгөнү. Туура, жылкычылардын үйүр баштап жүргөн айгыры өлүмгө дуушар болуптур, Ошонун эмне себептен өлгөндүгүн биле албай кыйналышып атат, Азаматсыңар балдар. Теманы жакшы түшүндүңөр. Экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Жайлоого деген сөздүн уңгу мүчөсүн табабыз. Мага жооп берет Аслан. Калганыбыз балдар микрофонубузду өчүрөбүз, калганыбыз. Балдар микрофонубузду өчүрүп коелук, Жайлоо. Уңгусу. О мүчөсү. Жайлоого деген сөздө жай уңгусу, лоого мүчөсү болуп кетти, балдар, Көрүп атасыңар, кызыл менен турган өң сөз бул жай уңгусу, көк менен берилип аткандар мүчөсү болду, Кийинки сөзгө жооп берет мага Кыркбаева Нуриза. Балдар бат-баттан жооп берелик, убактыбызды албайлык. Дүрбөп. Жок, Нуриза. Экран боюнча эле окуп жооп бер. Үйүрдү деген сөздүн уңгу мүчөсүн тап. Жардам берет Ислам. Ислам. Эсептин уңгусу. Үйүрдү мүчөсү. Азамат Ислам. Кийинки жылкычылар деген сөзгө жооп берет. Мырзабекова Нурай. Мырзабекова Нурай жооп берет. Мен айтам. Мырзабекова Нурайды окуп көрөлүчү. Жеке мен айтырайын. Нурислам жооп берер. Жыл уңгусу. Жылкычылар дегенде жылкы жөнүндө сөз болуп атат, Нурислам. Көңүл бурабыз жакшылап. Жылкычылар Жылкычылар уңгусу. Лар. Жылкы уңгусу, чылар мүчөсү, Азамат. Кийинки сөздө күчтүү деген сөздү карасаңар балдар. Күч уңгусу, түү мүчөсү болуп атат. Эжеке мен. Айт, калды деген сөздү айтчы. Калды. Уңгусу. Кал уңгусу. Мүчөсү. Мен айтам. Эжеке мен айтайынчы. Мүчөсү. Азаматсыңар балдар кана. Азаматсыңар.
Анда 3-көнүгүнү дептерибизге көчүрүп жазабыз. Күндөрдүн бир күнүндө жайлоодо эл дүрбөп эле калды. Анан көп өтпөй алар жыйналды. Акыл насаат суроо үчүн чоң энемдин үйүнүн алдында топтолду дейт. Бул жерден айтып атат, тексттин башындагы 3 сүйлөмдү көчүрүп жазгыла, сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ажыраткыла дейт. Муну ар бирибиз өзүбүз дептерибизге көчүрүп жазып иштейбиз. Макулбу? Түшүндүңөрбү? Сөздөрдү уңгу жана мүчөгө карандаш менен бөлүп иштейбиз. Макулсуңарбы балдар? Түшүндүңөрбү? Не болду? Угулуп атабы? Мону жазамбы? Ооба, 3-көнүгү дегенди жазасыңар. Анда балдар, бер карайбыз. 1 мүнөткө көңүлүңөрдү бурайын. Сөздүн негизги маани берүүчү бөлүгү эмне деп аталат? Мага суроого жооп берет. Ислам. Ислам жооп берет. Балдар, микрофонубузду өчүрөбүз. Мен кимдин атын атасам, ошол гана жооп берсин, Тынчтыкты сактайбыз. Ислам жооп берет. Сөздүн негизги маани берүүчү бөлүгү эмне деп аталды? Ислам. Уңгу. Азаматсың. Уңгуга уланган сөздүн бөлүгү эмне деп аталат? Жооп берет мага Раяна. Жеке, мен айт берейин. Мүчө, Азамат. Азаматсың. Чыгармадагы? Жеке, мен айтайын. Алгачкы эмгек акым деген чыгармадагы окуя кайсыл жерде болуп атат? Ким айтат? Жайлоодо. Азаматсыңар. Жайлоодо Азамат. Китепкана деген сөздүн уңгусу кайсы? Китеп. Жеке, мен. Китеп. Азаматсыңар. Китеп. Китеп да балдар. Кана мүчөсү, Ырчы деген сөздүн мүчөсүн табабыз эми. Жана уңгусун тапканбыз, эми мүчөсүн табабыз. Ырчы деген сөздүн мүчөсүн табабыз. Сөз ыр жөндө болуп атат. Ага кайсы мүчө уланып атат? Азаматсыңар балдар. Сабакка бүгүн активдүү катышып бердиңер. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Тема боюнча түшүндүңөргө деген ойдомун. Үйгө тапшырма, тексттин мазмуну боюнча сүрөт тартасыңар. 4-көнүгү. Тексттин мазмуну боюнча сүрөт тартып, тарткан сүрөтүңөр боюнча аңгеме жазасыңар. Балдар, түшүнүктүүбү? Ооба. Тема боюнча Тема боюнча түшүнүк алдыңарбы, балдар? Суроолоруңар барбы? Ооба, дептерге жазабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, балдар. Бүгүн конференция сабагыбызды аяктадык. Эмки сабактан жолукканча сак саламатта калгыла. Саламатта калыңар. Азаматсыңар.